Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Саламатсыз. Менде бир эки маселеде жагдай. Мына түнү менен айрым адамдар, көпчүлүк уктаган жок. Сиздин тарапташтарыңыздар келип үйдү өрттөйбүз, башын жанчыйбыз деген маселелер болду. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына токтомго легитимсиз деп Мирлан Исакбекович Бакиров кол коюп атканда, кечээ мына аппарат жетекчиси, жогорку кеңештин аппарат жетекчиси мага өзү айтты, ошол күнү дагы айткан. Менин юристтеримди кол койбой жаткан юристтердин үйүнүн атасына барып, атасы ыйлап чалды. Биз ушундай өлкөгө айланып кеттикпи, понятие менен жашаган деп, бул жерде мына Алмаз Асангелдиевич өзү тактап берет, кечээ мага дагы өзү айтты. Анан укук коргоо органдарына тапшырма бериңиз, жана укук коргоо органдарына тапшырма берип, ушул жагдайды тактап коюңуз. Бирок мен эмнеден чочулап турам, сиз бир да жолу чыгып, мына бүгүн эрте менен дагы бул жака келатканда, буга чейин дагы менден гана эмес, башка тараптардан дагы ушундай дооматтар айтылды. Бир да жолу чыгып, премьер-министрге талапкер адам катары тынчтандырып, агрессияны жоюп, талапкерлериңизге кайрылып койгон жоксуз. Эмнеге? Бул чучулатат. Экинчи маселе, бул жака келгенде жана биз легитимсиз жыйын дегенди келип туруп, эл менен, коомчулук менен консультация жок туруп, сиз баш мыйзамга каршы сөздөрдү айттыңыз. Бул дагы мени чочутат. Бир гана мени вице-спикер катары чочутпастан, эл аралык коомчулукту, бардык мыйзам чегинде жашаган адамдарды бардыгын чочутат. Мен сизден суранам, бүгүн жакшы бир нукка келдик. Барыбыз элдин ынтымагы, элдик диалог, консенсус, аны мен абдан жакшы түшүнөм. Сизди дагы эки жолу колдойм дегем, ошол консенсус үчүн достукта дагы бардык депутаттарды чакырып берип, сиз ошол бардык өзүңүздүн айланаңызда бардык күчтөрдү топтой алат деп менде үмүт бар, ишенем. Ийгилик да каалайм. Себеби дегенде Садыр Нуркожоевич Жапаров болбосун деген сөз болгон эмес, бардыгы мыйзам чегинде болсун деген сөз болгон. Ошону эске алып коюңуз. Жана жанагы юристтер боюнча дагы тапшырмаларды берип, андай болбошу керек. Жогорку кеңештин депутатына, жогорку кеңештин аппаратына андай басым жасоо менен, басым жасоо болсо, андай маселе кабыл алынбаш керек. Жооп берейин. Эми бай коркутуп үркүтүүлөр болду, СМС'тар келди деп атпайсыздарбы? Азыр эми интернет заманы экен. 6,5 миллион эл барбыз. 6,5 миллион элдин кантип мен тыям мисалы. Эми азыр эми боло берет экен, анан бул экинчи жагы дагы бар. Мага каршы күчтөр иштеп, кайрылуу жасашыңыз керек сиз. Азыр ага жетем кайрылууга. Экинчи күчтөр иштеп, биздин баягы каршы күчтөр иштеп, мени жаман көргөзүш үчүн ушул мына криминал колдоп атат, анан криминал менен жолукту, антиминти деп жазып атпайбы, көрүп атпайсыздарбы? Андайга ишенбеңиздер. Андайга ишенбеңиздер. Андай бизде болгон жок. Мен эч кимге калган жокмун. Анан эми легитимсиз деген сөздү козгоп кеттиңиз. Мына 3-чү жолу келип отурабыз сиздердин астыңыздарга. 3-чү жолу. Бир жолу, биринчи жолу спикерди шайладыңыздар. Андан кийин экинчи заседанияны дагы ошол спикер өткөрүп туруп тапшырып берип кетти. Анан мына 3-чү отурум болуп атат. Анда баягы спикер дагы, баягы спикердин маселеси көтөрүлүп атпайбы, мурунку спикердин. Анан дагы легитимсиз деп айтканга болбойт да, легитимдүү эле болот. Бирок ошондо дагы биз ушу коомдук саясий кырдаалды ушу оңдоп кетели деп макул болуп, мына 3-чү жолу да келип сиздердин астыңыздарга бекип кетели деп атабыз да. Андан кийин элге кайрылып койгон жоксуз деп атасыз. Эл талап кылган. Мынакей ушул адилетсиз шайлоо болду, адилетсиз коррупция күчөп кетти деген, анан баягы шайлоонун кесепетинен болуп атпайбы? Президент кетсин деп чыгып атат, мына Сооронбай Жээнбеков кетсин деп чыккан, туурабы же туура эмеспи? Анан мен чыгып туруп, мына момундай болуп атат деп элге кайрылсам, ал бүгүн көтөрүлүп аткан эл ого бетер көтөрүлүп кетет да, коомдук саясий абал курчуп кетет. Анда мен ачыгын айтышым керек болот аларга. Мына момундай болду. Биринчи макулдашып коюп кайра отказ берип атат деген сөздөрдү айтып, ал жерден балким ашыкча сөздөр чыгып кетеби деп мен ошон үчүн унчукпай кайрылбай отурдум да. Бул жагынан болду. Баш мыйзам боюнча болсо эми аны коомчулук менен чечебиз да. Садыр Жапаров Нельсон Манделадай. Ал түрмөдөн чыгып сразу президент болуп калды. Ал каралардын
укуктарды коргогон. Сиз биздин караларды укуктарды коргобойсузбу? Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген, анан тияк бияк дегендерди жок кылып, мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү, силер жардам бергилечи ошого мага. Хорошо. Үчүнчү анда акыркы суроом экономика. Абалын көрүп атасыз. Өтө түштү. Ошону кандай көтөрөсүз? Хотя бы ойлор барбы? Мен азыр мындай жазылган программа жок болсо, пикирлер кандай болот? Дастан Далабаевич, мен киришкеним мына 3 эле күн болду. Бүгүн 3-чү күн, 2 күн. Тапшырма бердим, жуманын аягында алып келет. Министр финансов менен Минэкономика мага толук маалыматты жуманын аягында алып келет. Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле. Мен үстүртөн мындай баарын бир сыйра карап өттүм. Маселени чечкенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Саясий репрессия болбосо, шайлоого биз бат-баттан кетсек, анда менимче коомчулукта дагы тынчтык болот да. Сиз ошону колдойсуз да, туурабы? Колдойм толук. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен сиздерге сөз берем. Чоң рахмат. Саясий куугунтуктан мен мынакей, менин үй бүлөм, бир туугандарыман бардык жон терибиз менен өттүк. Ошо мендей өткөн, менин үй бүлө бир тууганымдай саясий куугунтуктан өткөн, адилетсиздикти жон териси менен сезген бир да караңыздар да жок болуш керек. Мен аны өз башыман өткөргөн адам катары андай саясий куугунтукка барбаймын. Биринчи микрофон. Рахмат, Жинчуруев, Республика. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн саясий акыбалды баарыбыз көрүп турабыз. Бүгүн бардык тараптар бир консенсуска келип жатабыз. Ошол себептен бүгүн биздин өкмөттүн астында көптөгөн маселелер турат. Бул экономикалык кризис абдан чоң орчундап турат. Буну тез арада ыкчам түрдө ошол жерден иш аракеттерди жүргүзүп, кризистен чыгаруу боюнча иш планыңызды 100 күнгө сиз көрсөтүп коюшуңуз керек. 10 күндө айтып атпайсызбы, маалыматтардын баарын чогултуп карайын деп. Экинчи, пандемиянын экинчи толкуну көтөрүлүп келатат. Ал боюнча да ыкчам түрдө иш аракеттерди көтөрүп, иш аракеттери жүргүзүш керек. Үчүнчү, эң башкы маселе саясий, коомдук саясий акыбалды туруктуу түрүнө алып барыш керек, турукташтырыш керек. Сиз толук аракет, мына Канат Керейханович кечээ шайлаганда, бүгүн сизди шайлап атканда, мына эки оңар өзүңөр башыңардан өткүздүңөр. Саясий куугунтук кандай болот экен? Саясий репрессияларга жок Кыргызстанда деп туруп, уран көтөрүп. Сиздер мына бүгүн силердин чоң кадамыңар Курсан Асанов менен Темирлан Султанбековду бүгүн бардык жагына кой иш аракетиңер жүргүзүп чыгаргыла. Экинчи, үчүнчү маселе. Бардык саясий күчтөргө кайрылам. Садыр Нуркожоевич, площадканы түздүңүз. Бардыгын чогултуп, биз саясий коомдук саясий акыбалды турукташтырып, будан нары мамлекетибизде бардык институттар иштей тургандай, бардык кошуна мамлекеттер, сырткы партнерлорубузду ушул сигналдарды көрсүн. Ошол себептен мен ачык айтып коюшум керек. Республика партиясы биздин партнерлорго чоң рахмат айтабыз. Бизди жана колдоп, биздин талапкерди сунуштаган, биз талапкерлигибизди бүгүн артка кайтардык, жеке амбициялардын баарын тыштадык. Бүгүн сиздин талапкерлигиңизди колдойбуз. Ошон үчүн иш аракетиңиз бардык Кыргызстан үчүн, эл үчүн иш аракетиңизди жүргүзүңүз. Рахмат. Курсан Асанов жана башка камалгандар боюнча мен ачык айтып коеюн. Мен ал укугума кирбейт, мен каматкан жокмун. Анан интернет булактарында мага кайрылып келген граждандар жана ошонун тегерегинде камалган жаш балдарды айтып атат, жана Темирбек ким эле Султанбеков деген боюнча. Мен каматкан жокмун, маган баш ийбейт алар, бирок мен айттым, ошо күч органдарына ушу жаш балдарды чыгарып эле койгула, алардын эч кандай тагдырын бузуп койбогула деп. А калгандарын деле колдон келсе негизи чыгарыш керек. Анан үй камагында болуп соттон чындыгында баягы күнөөлүү болсо соттолсун, күнөөсү жок болсо акталсын. Мындай адилеттүүлүктү орнотушубуз керек да биз. Менин позициям ошондой. Мен камоолорго тиешем жок эч кандай. Сардор Нуркожоевич, Канат Керейханович, силер ачык айтсаңар, бизде мамлекетибизде буйрутма менен иштеген бир когорта түзүлүп калган. Тергөөчүлөрдөн, соттордон. Билем. Силер ошол себептен ачык айтсаңар, алар колун четке кагат, мыйзам боюнча кылат бардыгы. Анан экинчи, эң башкы маселе, Садыр Нуркожоевич, жакынкы эле 3 жылда 4 кожоюн оштургандар бар. Кошоматчылар. Арылгыла. Жаныңарга жолотпогула.
Макул. Birinci mikrofon. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Siz Нуркожоевич, стенограмма için atı görmüştü. Fraksiyonu aytıp koysanız stenogramma жазылсын. депутат Осмонов, фракция СДПК. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мойнуңузга мына чоң жүктү алып атасыз. Менин биринчи суроом, өкмөт мүчөлөрүн кандай критерийлер менен тандадыңыз? 2 күн мурда биринчи күнү мен аппаратка тапшырма бергем. Ар бир министрликке кайсы тармакка болбосун жаш, билимдүү, ошол тармакты тартып кете ала турган көз жеткен кадрлардан издегиле деп. Анан ошолор издеп таап келген кадрларды койдук. Калганын ошо мурункулар эле калды. Жет өлчөп бир кесел деп атабыз да, ошо 2 күндүн ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, билимин текшерип, резюмесин карап чыккан кадрлар гана бул жерге кирди. Мына ушундай критерий менен. Азырынча саясий абал ушундай болуп аткандыгына байланыштуу ушундай кылдык. Эми бара-бара 1 айдын ичиндеби, ушу 2 айдын ичинде бардыгын карап чыгабыз. Министрлерден баштап бардыгын карап чыгып, ошол жаш, таза, коррупцияга аралашпаган, анан мамлекет үчүн иштейм деген жүрөгү таза жаштарды тартабыз. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, стабилдүүлүккө жолго түшүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат сиздерге. İlgilik